Бир кылымдан ашык тарыхы бар Маман айылында айылдын 180 жылдыгынын урматына спорттук оюндар уюштурулууда. Райондук деңгээлде спорттун 6 түрү боюнча өткөрүлгөн мелдешке улуу кичүү муундун өкүлдөрү катышууда. Спорттук оюндардагы старт берилди. Кудай буйрса, жаштарыбыз ушул спортко берилип, ошо спорт жагына мындай шыктандыруу максатында биз дагы ошо спорттун 6 түрүнөн спорттук иш-чараларды өткөргөнгө уюштурганбыз. Бүгүн Кудай буйрса ошо шахмат боюнча, теннис боюнча, футбол боюнча, улак боюнча буйрса старт берилген жатат. Ошол айылдыктарды баардыгын тең 180 жылдык тою менен чын жүрөктөн куттуктайм. Тоюбуз тойго уланып, спорттук иш-чаралар кырсыгы жок, чыры жок, жакшы өтсүн, күчтүүлөр жеңсин. Максаты ынтымакты бекемдеп, жаштарды спортко тартууну көздөгөн мелдеш Маман жана коңшу айылдарда өтүүдө. Бир уч элдин ынтымагын бекемдеген мелдешке спорт сүйүүчүлөр мыкты даярдык көрүшкөн. Бул мелдешке ушул Ысык-Көл облусундагы эң мыкты спортчулар келип катышып атышат. Мелдештин жеңүүчүлөрү акчалай сыйлык менен сыйланат. Бул акчалай сыйлыктарды Жогорку Кеңештин депутаты Кыдыкбаев Жаныбек Султановичтин жардамы менен уюштурулуп атат. Футбол, гандбол, шахмат, көкбөрү, стол теннис, анан кыргыз күрөш боюнча мелдештер өтүп атат. Шахмат боюнча областтык масштабта турнир өткөзүп атабыз. Шахмат боюнча ошо областтын мен деген күчтүү шахматчылардын баары чогулду. Жалпы саны бир 70 тегерегинде спортчулар катышып атат. Анын ичинде бизде өспүрүмдөр арасында жылда баягы азиялык, дүйнөлүк чемпионаттарда байгеле орундарга алган окуучуларыбыз көп. Күндүн экинчи жарымында улуттук спорттук оюндардын өтүшү менен коштолду. 2 күнгө созулган мелдеш айылдын 180 жылдыгынын өткөрүлүшү менен жыйынтыкталаары күтүлүүдө. Жанара Сагындыкова, Нурзен Нурманбетов, Мадина Бакирова, Ак Суу району.